Жалал-Абад Электро, ишенимдүү жеткирүүчү, түбөлүктүү өнөктөш. Жалал-Абад Электро ачык акционердик коомунун генералдык дирекциясынын 2021 жылдын 12 айындагы каржылык жана чарбалык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары боюнча отчету. Жалал-Абад Электро ачык акционердик коому Жалал-Абад областынын 7 районун, 8 шаарын жана 63 айыл өкмөттөрүн тейлейт. Областыбыздын жеринин аянты 32,4 миң чарчы километрди түзөт жана калкынын саны 1,36,700 адамдан турат. Област боюнча электр энергиясынын керектөөчүлөрдүн жалпы саны 245,094 абонент. Анын ичинен 694 бюджеттик, 424 өнөр жай, 486 айыл чарба, 225,642 тиричиликке керектөөчүлөр жана 17,848 жана башка керектөөчүлөр болуп эсептелинет. Жалал-Абад Электро ачык акционердик коому 12 район электр тармактары менен 2 электр энергиясын сатуу ишканаларынан, 6 өндүрүштүк кызматтардан, 16 бөлүм жана чарбалардан, ошондой эле 3 өндүрүштүк цехтерден турат. 12 айдын жыйынтыгы менен электр энергиясын пайдаланууга 1 миллиард 673 миллион киловатт саат электр энергиясы мерчемделсе, иш жүзүндө 1 миллиард 850 миллион киловатт саат же болбосо мерчемден 176 миллион 687 миң киловатт саат электр энергиясы көп пайдаланылды. 2021 жылдын 12 айына жалпы жоготуу ченеми 12,4% берилген болсо, иш жүзүндө 12,9%га аткаруу менен 2020 жылдын 12 айына салыштырмалуу жалпы жоготуу 0,16%га кыскарды. 2021 жылы калктан 2020 жылга салыштырмалуу 30 миллион сом акча көп чогултулду. Дебитордук карыздарды кыскартуу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында жылдын башындагы жалпы карыз 83,1 миллион сом болсо, жылдын жыйынтыгы менен 72,5 миллион сомду түзүп, жыл башына салыштырмалуу дебитордук карыздар 10,6 миллион сомго же 12,7%га кыскартылды. Авариялык өчүүлөрдүн анализи 2020 жылдын январь-декабрь айларында Жалал-Абад Электро ачык акционердик коомунун 6-10 киловольт электр орнотмолорунда 1242 авариялык өчүүлөр катталган болсо, 2021 жылдын 12 айында 1195 авариялык өчүүлөр катталып, 2020 жылга салыштырмалуу 47 өчүүлөргө азайды. Иш-чаралардын капиталдык курулуш бөлүгү боюнча аткарылышы: 10 киловольт аба чубалгысын куруу мерчемдеги 12,25 километринин ордуна иш жүзүндө 17,4 километр курулуп, 142%ды түздү. 0,4 киловольт аба чубалгысын куруу мерчемдеги 8,7 километринин ордуна иш жүзүндө 16,4 километр курулуп, 199%ды түздү. Кошумча трансформатордук пункттарды КТП 610/0,4 киловольт орнотуу мерчемдеги 22 даананын ордуна иш жүзүндө 35 даана орнотулуп, 159%ды түздү. 610 киловольт кабель чубалгысын куруу мерчемдеги 0,165 километринин ордуна иш жүзүндө 0,165 километр курулуп, 100%ды түздү. 0,4 киловольт кабель чубалгысын куруу мерчемдеги 0,134 километринин ордуна иш жүзүндө 0,135 километр курулуп, 103%ды түздү. Электр эсептегичтерди сыртка чыгаруу мерчемдеги 8000 даананын ордуна иш жүзүндө 13532 даана чыгарылып, 169%ды түздү. Токтогул райондук электр тармактарынын толук бөлүмүнүн кызматкерлери ушул убакытка чейин жыгачтан жасалган вагонеткада өздөрүнүн жумуштарын аткарып келишкен. Вагонетка бир бөлмөдөн тургандыгына байланыштуу иш бөлмөсүндө материалдардын запасы жана коргоочу каражаттар кошо сакталып, иш алып барууда бир топ ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Мындан ары жумуштарды алып барууга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында аталган бөлүмгө 2021 жылы жаңы имарат курулуп берилди жана ачылышы энергетиктердин кесиптик майрамына туш келди. Имарат жеңил конструкциядан жасалган 4 бөлмөдөн турат. Анын жалпы аянты 47 квадраттык метр. Жылуулукту сактоо максатында тамбуру менен кошо курулуп берилди.
Видео байкоо. Бүгүнкү күнгө карата 28 дана 35/6-10 киловольт көмөк чордондорго оптика волокондуу байланыш шубалгысы тартылып, мерчемдеги 8 дананын ордуна 27 көмөк чордонго видео байкоо орнотулуп, тапшырма 338%га аткарылды. Иш чаралардын кайра келбеттөө бөлүгү боюнча аткарылышы: 10 киловольт аба чубалгысын кайра келбеттөө мерчемдеги 21,65 километринин ордуна иш жүзүндө 24,67 километр келбеттелип, 114%ды түздү. 0,4 киловольт аба чубалгысын кайра келбеттөө мерчемдеги 15,74 километринин ордуна иш жүзүндө 21,21 километр келбеттелип, 135%ды түздү. 0,4 киловольт сип аба чубалгысын тартуу менен 7,63 километр келбеттелди. 10 киловольт май өчүргүчтөрдү вакуумдук өчүргүчтөргө алмаштыруу: 10 дана ордуна иш жүзүндө 10 дана орнотулуп, 100%ды түздү. 35 киловольт Базаркоргон Арстанбап аба чубалгысын кайра келбеттөө мерчемдеги 9 километр аткарылды. Базаркоргон Арстанбап 35 киловольт аба чубалгысынын жалпы узундугу 43,2 чакырымды түзүп, асы 70 зымдары тартылып турган болсо, быйылкы жылы 9 чакырымынын зымдары асы 95 өлчөмүндөгү зымдарга изоляторлордун гирляндары менен кошо алмаштырылды. Жалал-Абад электро ачык акционердик коомунун базасында түзүлгөн цехтердин жумуштарынын көрсөткүчтөрү: жогорудагы буюмдардын өзүбүздө жасалгандыгына байланыштуу, бекитилген план тапшырмаларды графиктин негизинде өз убагында аткарууга шарттар түзүлгөн. Ошону менен бирге аталган буюмдар базар баасынан бир топ арзан жасалып, ишкананын каражаттарын үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Болжол эсептөөлөрдүн негизинде аталган цехтин ишмердүүлүгүнөн отчеттук жыл ичинде 5 миллион сомдон ашык акча каражаттарын үнөмдөй алдык. Трансформаторларды калыбына келтирүү цехинин ишмердүүлүгү: ишкананын трансформаторларды калыбына келтирүү цехи 2010 жылы Сузак район электр тармактарынын базасында ачылган. Жеңил оңдоолорду талап кылган трансформаторлордогу бузулууларды ар бир район электр тармактарындагы оңдоо цехи же ЭТЛ группасындагы электрослесарь тарабынан түзөтүлүп, ал эми татаал оңдоолорду талап кылган бузулуулар подряддык негизде жасалып келген. Аталган цехте жылына орто эсеп менен алганда 100дөн ашык трансформаторлор калыбына келтирилет. 2020 жылы 144 дана, ал эми отчеттук жылда 122 дана калыбына келтирилди. Жогоруда белгиленгендей, жогорку чыңалуудагы оромдорду изоляциясы калыбына келтирилген зымдар менен ороо аркылуу ишканабыз жылына бир топ каражаттарды үнөмдөп калууда. Темир бетон буюмдарын жасоо цехинде электр мамыларын чыгаруу: 2021 жылдын февраль-март айларында жалпы 260 дана электр мамылары чыгарылды. Ал эми апрель айынан июль айына чейин биз тараптан жарыяланган тендерлерге жеткирүүчүлөр катышпагандыгына байланыштуу электр мамыларын чыгарууга колдонулуучу материалдар сатылып алынбай, цех аргасыздан токтоп турган. Жыл жыйынтыгы менен жалпы 500 мамы чыгарууга жетиштик. Жалал-Абад электро ачык акционердик коомундагы 2021 жылдын 12 айында аткарылган негизги жумуштар: керектөөчүгө тиешелүү курулуп бүткөн 110/35 киловольт кашка суу жана 110/6 киловольт ЗИФ көмөк чордондорун электр тармактарына кошуу боюнча Жалал-Абад электро ачык акционердик коому тарабынан бир топ жумуштар аткарылды. Жалал-Абад электро ачык акционердик коомунун балансындагы 35 киловольт шкафтар Жаңы Базар аба чубалгысынын 36,8 чакырымы жогорудагы көмөк чордондорго туташтыруу үчүн 110 киловольт чыңалууга өткөрүлдү. 35 киловольт шкафтар Терексай аба чубалгысы пайдаланууга берилген 110/35 киловольт кашка суу көмөк чордонун 35 киловольт бөлүштүрүүчү жасалгасы аркылуу өткөрүлдү. Керектөөчүгө тиешелүү 110/35 киловольт кашка суу көмөк чордону жана 110/6 киловольт ЗИФ көмөк чордонуна кеткен 7 чакырым узундуктагы 110 киловольт аба чубалгынын тилкеси биздин башкаруубузга алынды. Жалал-Абад электро ишенимдүү жеткирүүчү, түбөлүктүү өнөктөш.
Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.